Кыйналып кеттим да просточу. Мага дагы түшүнө турган адам барбы деп просто үчүнчү турмуш курганга мен мажбур болдум да. Зордук зомбулук деле дароо башталып кетпесе керек да. Кызганычтын айынан ошол уруп токмок болду да биздин үйдө. Аялдар көп учурда же күйөөлөр өзүнүн кичинекей кезинде өскөн образдарына жараша көп кишини тандашат. Зомбулук көрсөтүп аткан адамга ошо браслетти тактыңыздар да, чөктө коюп койдуңар. Мына жерден мынаяка чейин чыкпайсың депчи. А мырза иштеш керек да. Анан иштебей мен мояктан чыкпады деп анын чырагына майтамат жатып алат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук окуялары жылдан жылга көбөйүп баратат. Былтыр 10 айда 10 миңден ашык кылмыш катталса, быйыл 10 айда 14 миңден ашык учур катталды. Зомбулуктан жабыркагандардын 90%-ын аялдар түзөт. Аялдар кантип коргонушу керек? Зомбулукту кантип эрте аныктап алдын алуу керек? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө ушул суроолордун негизинде талкуу жүргүзөбүз. Берүүнү мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы чогуу алып барабыз. Студиянын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Зомбулукка кабылган Үмүт айым, психолог Малеке Кыдыралы жана Аялзат кризистик борборунун адиси, социалдык кызматкер Сүйүта Жакшылык кызы, ошондой эле биздин талкуубузга Юстиция министрлигинин өкүлү Руслан Романов да кошулат. Ага чейин талкуубузду баштайсак, Үмүт айым, талкуубузду дагы эле сизден баштайлы. Өзүңүздүн жашооңузду айтып берсеңиз, негизи азыр кризистик борбордо 2 балаңыз менен жалгыз багып жатыптырсыз. Ошол кризистик борборго сизди кайсы окуялар алып келди? 2 жашымда апам, өгөй атам менен баш кошкон. 18 жашыма чейин өгөй атам колунда зордук зомбулук менен жашадым десем болот. 18 жашка чыккандан кийин апам рак оорусуна кабылгандыктан мени өгөй атамдын колунда калтырбайм деп мен турмушка берген. Апам каза болгондон кийин күйөөмдүн эжелери, мындайча айтканда кайнэжелери мени батырган жок. Күйөө Москвага кеткенден кийин кызымды алып калып, мени бара турган жериң жок, апаң каза болгон, сени эми эч ким кабыл кылбайт деп кызымды алып калып, 2 жаштагы кызым мени үйдөн кууп чыккан. Андан кийин мен Москвага кеттим. Москвага барып ал жакта жумуш кылдым. Иштеп жүрүп, акыры мындай боло бербейин, кичине болсо да өзүмдү карайын деп турмуш курганга мажбур болдум. Анан мен деле билген жокмун, просто турмуш курдук. Жакшы жашап атканбыз, бирок ал көп ичеткен, анын ичкенин мен билген жокмун. Кыргызстанга мени жөнөттү, коюмда болуп калып, ал калды ошол жакта. Мен бул жакта анын ата-энесине карадым, үй бүлөсүнө карадым, үйүнү салды, анын устасын бактым. Анан ошентип кызым 6 айлык болгондо мага 3 талак берип койду. Кыйналып кеттим да просточу. Мага дагы түшүнө турган адам барбы деп просто үчүнчү турмуш курганга мен мажбур болдум да. Үчүнчү турмуш курдум. Москвадан Бишкекке келдим. Короче, жашап аттык. Кызганычтын айынан 9 ай бою мени үйдөн чыгарган жок, көчөнү көрсөткөн жок, уруп сабап. 9 ай эч жакты көргөн жокмун. Даже кыздарымды көргөн жокмун. Ал айткан мага, кыздарыңды мага мен алып келебиз экөөбүз чоңойтобуз деген. Бирок кийин айттым, сен мага ушундай убада бергенсиң деп. Ал айтты, мен убада берем, убадан кайта берем деди. Кетип калдым. Үмүт айым, айтсаңыз, мына 3 турмуш көрүптүрсүз. Анан үчөө тең башында жакшы сөздөрдү айтып, жакшы тилектер менен үйлөнгөнүңүздү айтып жатасыз. Бирок ушул зордук зомбулук деле дароо башталып кетпесе керек да. Ошо 3 турмушта тең эң башкы белгилери кандай болду? Мындай дароо эле уруп чаап баштадыбы же алгач сөз менен кемсинтип баштадыбы же кандайдыр бир чектөөлөрдү коюп баштадыбы? Ушуну мындай эстеп айтып бере аласызбы? Башындагы жолдошуңуздун мамилеси кантип бара-бара ушундай зордук зомбулук түрүнө өтүп кетти? Мен биринчи ошол 3-чү турмушка курганда кайнагамдын баласы бар болчу.
Кайнагамдын баласы 1-класста, аны мен жакшы көрүп, мындай кучактап өп неме кылдым, а бирок менин күйөөм ал нерсени туура эмес кабыл алды. Сен мен байкем менен сүйлөшөйүн дейсиңби, сен ал менен турмуш курам дейсиңби деп, ошол себептен мен кызганычтын айынан ошол уруу токмок болду да биздин үйдө. Малаке мырза, айтсаңыз, Үмүт айым өгөй атасынын колунда зомбулук көрүп атат, андан кийин турмушка чыккандан кийин деле зомбулуктун түрдүү формаларына кабылып жатат да, бул ошол чынжырдын уланып кетиши эмнеден болду, кандай жагдайлар ошол нерсеге алып келди деп ойлойсуз? Эгер тереңирээк карасак, бул үй бүлөдөн башталат да. Эң кичинекей кезде эле Үмүт айымдын ата-энесинен ажырашып кеткени уже бул биринчи белгилерден бирөөсү деп эсептесек болот. Андан кийин өгөй атасынын бир эркек образы, ошо өгөй атасынын образы менен өскөн да Үмүт айым, туурабы сиз? Ошондой образ болгондо то уже бул деген эмнени көргөзөт, что Үмүт айымдын апасында деле ошондой бир эркек модели бар. Себеби ошондой киши менен ушунча жыл жашады. И, соответственно, ошондой образ болгондо, то аялдар көп учурда же күйөөлөр, эркектер өзүнүн кичинекей кезинде өскөн образдарына жараша көп кишини тандашат. То есть муну ошо психоанализ деп бессознательное деп коебуз да. Биз өскөн образдарга ылайыктуу кишилерди тандаганга ыктымалыбыз аябай жогору болот. Үмүт айымдын образы ар дайым зомбулук көргөзгөн бир эркек. И мындай караганда биринчи күйөөсү деле ошондой, экинчи күйөөсү деле ошондой, үчүнчү деле күйөөсү ошондой. Ошентип кете берди да. Образдар тууралуу айтып жатпайсызбы? Мындан улам суроом болуп атат да, ушул зордук, зомбулук көрсөтө турчу адамды эмнелерден улам аныктап билсе болот? Аларга сиз психолог катары мындай сүрөттөмө бере аласызбы? Адатта ошондой адамдар жүрүм турумунда же сүйлөгөн сөзүндө мына ушундай нерселерди айтышат же кылышат, силер ошолордон сак болушуңар керек дегенде. Эң негизги эмелердин белгилеринен это эмоцияларын контролдой алабы. Өтө көп кызганып атабы, өтө көп ат жини келип атабы, жинибиз келет, бирок керектүү учурларда келет. Эгер аябай көп эле жинибиз келип атса, өтө көп кызганып атсак, бул уже эмоцияларыбызды жакшы контролдо албаганын көргөзөт. Муну психоаналитический диагностикада эме деп көбүнчө пограничное развитие личности деп коебуз. Характера, не личности. Анан андай ситуацияда киши көбүнчө эмоцияларын көп контролдой алышпайт, анан көбүнчө дүйнөнү эки тараптуу көрөт. То есть ак кара, жакшы жаман, ортосу жок. Анан либо сен аябай жакшысың, либо сен аябай жамансың деп эки категорияда ойлошот. Анан андай кишилер көбүнчө башында аябай идеализация кылышат кишини. То есть сен эң сонунсуң, сен дүйнөнүн эң жакшы кишисиң дейт. Андан кийин эч ким идеалдуу эмес да. 1,5-2 жыл, 1 жылдан кийин сөзсүз кемчиликтерин байкап баштайт. Андан кийин уже сен нормальный эле киши эмесиң болбойт. Эң жакшы адамдан эң жаман адамга өтүү болот да. Бул ошо эмоциялардан билсек болот. Аябай көп критика кылабы, аябай көп жамандайбы башкаларды, ошолор белгилерден көрсөк болот да. Демек, анын турмуш курганга чейин аныктоо кыйын болот экен да, анткени ал турмуш курганга чейин өзүнүн жалаң ак жактарын көрсөтүп, жакшы жактарын көрсөтүп атат да. Ошондойбу? Көп учурда ооба. Эмеге карасак болот. Өтө көп идеализация кылабы. Сен эч кандай кемчилигиң жок. Башкалар жөнүндө айтып атканда бул болсо аябай жаман деп эметип атса, башкаларды айтып атса, то уже бул белги болушу мүмкүн. Сүйүтөм айым, сизге суроо болуп атат. Кризистик борбордо көп жылдан бери иштейсиз. Анан ошо силерге кайрылгандарга деле силер изилдөө жүргүзөсүңөр да. Айымдын жашоосуна, ал каяктан келди, кандай жагдайда жашаган дегендейчи. Анан көбүнчө ошо сизге кайрылган айымдардын тагдыры эмнеге байланыштуу болот? Саламатсыздарбы? Көбүнчө бизге кайрылган айымдардын тагдыры бул жакта байке айтып кеткендей эле башында мындай сүйлөшүп сураштыра келсең, ошо үй бүлөдөн эле башталат экен да, чынындачы. Вроде мындай карасаң, толук кандуу үй бүлөдө чоңойгон эле кыз зомбулукка да кабылып калышы мүмкүн. Анткени себеби кандай десем, то ли атасынын, то ли апасынын сүйүүсү жетпеген болуп чыгат да, сүйлөшүп сураштыра келсек. Эгерде толук кандуу үй бүлөдө чоңоюп, эки тараптын тең сүйүүсү жеткиликтүү болсо,
ал дагы ошондой төрүктү жар тандайт деп ойлойм да, мен өзүмдүн оюмда болчу. Ар дайым эмес, бирок көп учурда ошо өсүп келаткан чөйрөбүздөгү эмелерди кайталанганга эме ыктымал аябай жогору. То есть кичинекей кезибизде эмне болсо ошону кайталанган ыктымалыбыз аябай жогору. Көп учурда ошол жашообузда болгон нерселерди эле кайталап кете беребиз. Бирок ошо кайталап жатканда дагы дейм да, үй бүлө жакшынакай эле жашап жатышат. Анан жакшы жашап тургандан эле зордук зомбулукка дароо өтүп кетпейт да. Ошол зордук зомбулук көрсөтө турчу адам жубайын кандай баскычтар аркылуу сындырып коет? Мисалы үчүн, эң алгачкы кандай белгилер болгондо айым коңгуроо кагып, кандайдыр бир чечимге келиш керек? Бул сразу көбүнчө болбойт. Биринчи бир нерсе кылып көрөт, анан реакцияга карашат. Реакцияда эгер бул кылса болот экен деген уже ой болуп баштайт. Андан кийин экинчи кадамга өтөт, анан үчүнчү кадамга өтөт. Анан уже көрөт, что реакция жок. Анда уже улантып кете берет. Бул жерде сиз айткандай эле аябай эмеси маанилүү. Көп учурда аял кишинин позициясы маанилүү да. Кандай реакция берип атат ошого. Ошондо кандай позицияда болуш керек анын? Менин оюмча биринчи мыйзам жакшы иштеш керек. Эгер зомбулук болуп атканда чалып, мондай болуп атат дегенде келип уже мыйзам иштей тургандай. Азыр көп мен Америкада көп эле кыргыз менен иштейм. Анан аларда мен ушинтип айтышат да, айымдар. Кыргызстанда ушундай нерселер болчу, бирок Америкада мыйзам катуу иштейт экен. Биз чалганда эле полиция келип эле сразу алып кетет дейт. Анан уже либо өлкөдөн айдап ийишет, либо улантып берсечи. Ошон үчүн уже көп киши ушундай кылбай калат дейт ал жерде. Чын эле негизи азыр эмеде Кыргызстанда тилекке каршы үйдөгү зомбулукту үй бүлөлүк маселе өздөрү чечип алат деген мамиле дагы болуп кетет да. Ошондо азыр бирок бул жерде чын сиз айткандай адам укуктары бузулуп жаткан болот. Анан акыркы учурларда ушул зомбулуктун дагы оор формаларга өткөнүн дагы байкалып жатат. Ошол эле жана тырмагын жулган, жакында эле болгон окуя, бычакталгандар, кулак мурдун кескендер, анан башына мойнуна дөңгөлөк аскандар аябай көп атат да. Ошол мыкаачылыктын формаларынын да өтө мындай оор болуп баратканын ошол эмне менен түшүндүрсө болотму? Кылмышкерлердин ошол зомбулукка барган адамдардын кадамдарын. Эже айткандай эле эме кичинекей кез менен аябай байланыштуу. Конечно, балким генетикабыз менен да байланыштуу, бирок ошо мээрим жетпегенде, эгер өсүп келаткан үй бүлөдө ата энеси менен ар дайым уруш болсо, зомбулук көрүп атса, то бул нормалдуу эле нерсе экен деген эме менен өсүп башташат да. Анан муну биз уже барып кичинекей кезин алмаштыра албайбыз. Ар бир кишиге биз психотерапевт таба албайбыз. Ошон үчүн мыйзам иштеш керек. Анан, скорее всего, массовый нерсе катары билим берүүгө аябай инвестиция кылышыбыз керек да. Эфирдин алдында биздин кесиптештерибиз буга чейин ошо зордук зомбулуктун эң мыкаачы түрүнө кабылган Асель Ногойбаевадан дагы маек алып келишкен. Биз азыр Асель Ногойбаеванын окуясына көңүл буруп, андан талкуубузду улантсак. Ошол кырсыктан кийин кандай десем, мындай таблеткалардын күчү менен коркуу сезим жок болуп, көп нерсени ойлобочу экенмин да. Азыр болсо таблеткаларды ичпей алгандан бери коркуу сезим пайда болду. Анткени ал адам ал жакта жаткан күнү дагы мени тынч койгон жок. Камалгандан бери 2 жолу угрозалар келди менин тарапка. Ошол жакта отуруп, колуна телефон алып, мен азыр чыгып жанага барылам деп айтып атса, билбейм, мындай менин денем бар титиреп кетти да ошол маалдачы. Коркунуч бар аябай эле. Операция бир 10-15 операция даже созулуп кетиши мүмкүн деди да. Биз болгону жанагы основной операция 6 операция болот деп айтты да. Ошол менин окуямдан кийин мен ойлогом, чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Анткени канча Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан эмес, даже башка өлкөдө даже көрсө керек деп ойлойм. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Анан бул эмне себептен жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм.
Сүйүт айым сизге суроолуп атат да, ушул дети баштапкы маселенин баары тең баланын кичинекей чагынан үй бүлөсүнөн башталып жатат деп атпайбы? Ошондуктан үй бүлө институтун чыңдоо үчүн кандай иштер аткарылышы керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мындай мектептен эле уже сабак, бир кошумча сабак киргизиш керек да. Үй бүлө дегенчи мен түшүнүп атам, ал деген ал мектепте окуп аткан балдар үчүн бул кызыктай көрүнүш болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда кичинекей кезинен эмес, хотя бы бир 4-5 класстан баштап 11 класска дейин ошол сабак киргизилсе туура деп ойлойм да. Үй бүлө деген эмне деген суроо көп болуш керек да. Ошол үй бүлөдө айымдын ролу кандай, айым үй бүлө кургандан кийин өзүн кандай алып жүрүш керек, ошол эле учурда мырза үй бүлө курардын алдында эмнеге даяр болуш керек, үй бүлөлүү болгондон кийин мырза өзүн кандай достоин алып жүрүш керек деген суроолор көтөрүлүш керек да. Бир адамдын укугун экинчи адам чектебеш керек, чек арасын бузбаш керек деген түшүнүктөрдү киргизипчи, көбүнчө бизде ушул жубайларды алып жатканда кандай менчик сымал мамиле кылышат, болду бул жолдошунун уруксатысыз эч нерсе кыла албайт, сүйлөй албайт же бир оюн пикирин билдире албайт дегендейчи. Бирок ошол эле малда бул айымдын чек арасын бузуу болуп жатпайбы? Сүйүт айым, азыркы учурда Кыргызстан боюнча 18 кризистик борбор болуп жатыр, бирок зомбулуктар катталгандар саны ошол 10 айда эле 14 миңден ашаттыр да. Ошол реабилитациялык борборлор аялдар убактылуу эле барып атат, ошол жетиштүү болуп атабы аялдарга? Жетиштүү болбойт. Анткени сиз айтып атпайсызбы 18 бар депчи. Эң эле популярдуу деп, эң эле биринчи ачылган деп ала келсек, сезим кризистик борбору бар, туурабы? Сезимде 21 күндүн ичинде ошол айымдын маселесин чечип туруп 21 күн дегенде чыгарып коюшат. 21 күндөн кийин ошол зордук зомбулук жеген айым каяка барыш керек? А биз болсо мамлекеттик мекеме болгондуктан, бизди мамлекет каржылагандыктан биздин центрга 1 айдан 2 айга чейинки мөөнөттө жашай алат. Бирок бул дагы аздык кылат да. Балдарын ошол убакта биз мектепке орноштурабыз, садикке орноштурабыз, ар кандай реабилитациялык же 2 айда эле аздык кылат. Бирок 2 айдан кийин барарга жери жок, кайра эле ошол үйүнө барат да. Каяка барат? Ата-энеси көбүнчө учурда үй бүлө курдуңбу? Бар эми балам өзүнчө жаша. Биздин да тынчыбызды алба деп чыгарып коюшат. Бизди аралаштырба депчи. Кээ бирөөнүкү такыр эле чалбай да коет. А кээ бирөөнүкү жок дегенде чалып эмне болуп атасың, жакшыбы деп сурап коет экен да. Кризистик борборлордо тура турчу мөөнөтүн жок дегенде жарым жылга узартыш керек. Узартылса маселе чечилеби же кандай кылыш керек? Ошол зордук зомбулукка кабылган айым кайра эле аргасыздан мурунку жолдошуна кайтып барбаш үчүн. Муну жарым жылга эмес, 1 жылга созгон күндө деле ал маселе чечилбейт. Анткени зордук зомбулук көрүп аткан айым эмне үчүн алсыз айым балдарын жетелеп алып эшикке чыгып кетиш керек? Ошол зомбулук көргөзгөн зөөкүр ошол үйдө калып бактылуу жашаш керек. Ошол үйгө жалгыз жашабастан үстүнө дагы бир аял алып келип алышат экен. Эмне үчүн айым жергиликтүү жарандарга кайрылып, мисалы участковыйларгачы охранный ордер жазып атпайбы? Ошол учурда охранный ордер жазып берип туруп, участковыйлар ушундай кризистик борборлорду айтып коет, же болбосо алып барып коет да. Ушул жакта баш коргоптур. Андан кийинкисин ойлобойт ал адамчы. Бирок ошол эле маалда кантип жолдошун үйдөн чыгарып коя алат? Анткени айымдын алы жетпейт. Укук коргоо органдары болгону коргоо ордерин эле берип коя алат. Мырза болсо каалаган учурунда үйүнө түн ортосунда келип алабы же таң атпай келип алабы, өзү билет да. Анан аны үйдөн чыксын деп тиги чечимди колуна кармаган менен айым ал иш жүзүндө баары бир аткарылбай жатпайбы? Андай болбош үчүн либо сразу мен оюм боюнча ошол мырзаны жоопкерчиликке тартыш керек да. Бир катуу закон киргизипчи. Бирок ошол мырзаларды, зордук зомбулук көрсөтүп жаткан мырзаларды үйдөн кайсы бир мөөнөткө чыгарып коюш керек деген норманы мыйзам долбоору аркылуу киргизүүгө аракет кылышканда биздин эл өкүлдөрү буга караманча каршы чыгышып, биздин каада салтка, нарк насилге туура эмес келет, каршы келет деп өткөрбөй коюшканда, мунун себеби эмне деп ойлойсуңар? Каада салтка туура эмес. Качан эле каада салтка туура келчү эле айым балдары менен эшикке чыгарып койгончу. Эмне үчүн ал жагын ойлонушпайт да?
Ал учурда монтип айткан. Эсиңиздерде болсо, эгер зомбулук көрсөтүп атса, баласын үйдөн чыгарып берсе, келин кантип кайын журту менен ошол үйдө кантип турат, ошентип түшүндүрүшкөн да, ошол эгерде үй бүлөдө бала келинчегин кол көтөрсө боло берет экен, а бирок ал ошол сабаганы үчүн сыртка чыгып турса, бул салтка туура келбейт экен деп түшүндүрүшкөн да, ошол боюнча. Биз деген көп нерсени мындай упрощать этип, жеңилдетип, бир рамкаларга киргизгенге аракет кылып атабыз да, бирок чындык аябай татаал. Көп учурда зомбулуктун эмелери, зомбулукту баштаткан кишилер көп учурда аялдар дагы болот. Мисалы кайненелер. Биякта Үмүт айым айтып атат, мисалы сиңдилерим деп айтты. Кайнэжелерим. Кайнэжелери. Бул теманы биз деген кичине мындай более широкий эмеден карашыбыз керек да. Бирок ошол эле маалда биз айымдарга маселени оодарып кое албайбыз го деп да мен ойлоп жатам. Анткени аялдар ошондой сиз өзүңүз айткандай образды көрүп чоңоюп калганда, аларда тандоо болгон эмес. Ал эмнеден андай? Анткени алардын ошол чөйрөсү, ошол маалдагы мырзалары аялды катуу кармаш керек, аялды мындай теге көп сүйлөтпөш керек деген сымал чектөөлөрү менен айым ошондой чөйрөдө өсүп калгандыгы үчүн ал ошо көргөнүн билгенин кылып жатат да. Анан бул жакта айымдар өзлөрү күнөөлүү деген аялдардын өзлөрүнө ошол маселени буруу канчалык негиздүү деп ойлоп атам. Жок, бул аялдар күнөөлүү деген эмес, бул бул проблема киши менен байланыштуу да. Менин оюмча эми мунун тереңинде кичине иерархиянын күч менен байланыштуу нерсе бар. Бирөө жаңы бир үй бүлөгө келгенде анын иерархиясын ошол жерде кармаганга аракет кылышат. Кишилер өзлөрүнүн күч позициясын жоготкусу келбейт. Ошон үчүн ролдор бар да үй бүлөнүн ичинде. И бул эме проблема киши менен байланыштуу нерсе. Бул жерде биз көрүп атабыз, эркектер зомбулук кылат көбүнчө физически. Именно эмоциональный жактан методдор ар кандай. Көбүнчө аялдар эмоциональный жактан зомбулук кылышат. Түрлөрү башкача. Менин оюмча чечим только эмеде болуш керек. Физически бир нерсе болдубу, анда чалып эле мыйзам иштеш керек да. Ошондо эле чечиле алат деп ойлойм. Бирок менин оюмча жана сиз айтып атасыз, аялдар дегенде сиз кайненелер, кайнэжелер тарабынан болгон моралдык басым, кысымдар тууралуу айтасыз, бирок ал нерседен мисалы көп аялдар менен сүйлөшкөндө алар айтышат, эгерде 10-15 жыл жашаган болсо, анын ичинде 1-2 жолу эле кол көтөргөн, бирок анын ичинде канчалаган моралдык зомбулук бар. Биз ошол моралдык зомбулукка анчалык көңүл бурбайт болушубуз керек деп ойлойм да. Ошондо элдин ошол көз карашын өзгөртүүчү. Жөн эле сен чынын сен бул жерге койдуң, бул жерге коюшуң керек. Сенин ата-энеңде балким үйүңдө ушундай тарбия деген сөз эле аялга бул деле зомбулук да. Бирок биз ошол нерсеге көз жумулуп коюп атат да, менталитетке таянып элечи. Эгер толук үй бүлөдө өскөндө жакшыраак жашоо болуп жашаганын ыктымалы жогорураак. Мисалы, азыр миграцияны статистика боюнча миграция азайып атат деп айтып атышат. Бул жакшы нерсе. Себеби билесиңер, балдарды төрөшөт, 2-3 айында туугандардын колуна беришет, анан иштегенге кетет да. Бул уже баланын мындай здоровый болгон ыктымалы аябай аз да. Мен көбүнчө ушундай кичине балдар менен иштеп көргөндө баарында эле бир эме бар. Логически түшүнөт, ооба менин ата-энем мага караш үчүн акча жөнөтүш үчүн кетти деп айтышат. А бирок ичинде аябай чоң таарынычтар болот да. То есть бул уже чоң проблема. Миграциянын азайып атканы уже биз үчүн жакшы нерсе. Уже эме бар да, что бала төрөлөт, ата-энеси менен чоңойот деген ыктымалы жогорураак болот. Үмүт айым, айтсаңыз, жогоруда ошол Малаки мырза айтып калды, эң эле негизги чечим бул мыйзамдар иштеш керек, айымдар дароо укук коргоо органдарына кайрылышы керек деп. Сиз ошо 3 турмушта тең зордук зомбулукту көргөнүңүздү айтып жатасыз. Канча жолу укук коргоо органдарына кайрылдыңыз? Ал жактан кандайдыр бир жардам же натыйжа болдубу? Чынын айтсам жок, кайрылган эмесмин. Себеби мени коркутуш келген. Эгерде бирөөгө айта турган болсоң, же болбосо милицияга жаза турган болсоң, мен 50 000 менен жөн эле чыгып кетем ал жерден. Сенин тагдырыңды мен ошо кайра эле 50 000 менен чечип салам. Бирөөгө берем, сени өлтүрүп салат. Эгерде бир үйдөн бир сөз чыга турган болсо, мен сени согойбойм деп мен коркутушуп келген да. Просто ошон үчүн мен коркуп эч кимге айта алган эмесмин.
просто ичиме туткам, сабыр кылгам. Сабыр кылганда бирок уже сабыр менен чектелди, уже ал жерде уже узакка жашай албашымды мен билдим, көзүм жетти. Айла жоктон балдарымды алып чыгып кеткенге мен мажбур болдум. Биздин эфирге Руслан Романов мырза да кошулуп калды, юстиция министрлигинин адиси. Биз жаңы эле ошол айымдарды зордук зомбулуктан коргоо, алдын алуу жолдору тууралуу талкуулап жатабыз. Мындан улам сизге сурообуз, азыркы тапта жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатат. Анда кандай өзгөчөлүктөр болот, кандай жаңы нерселер киргизилип жатат? Саламатсыздарбы? Бул үй бүлөлүк жөнүндө мыйзам долбооруна юстиция министрлиги тарабынан жакында эле сунушталган. Ал коомдук талкууга илинди. Ошо практикалык кеңеш болуп калат, балким биздин айымдар үчүн дагы зордук зомбулукка кабылып жатса, арыз жазса, ага кандай коргоо ордери берилет, ал канча анын мөөнөтү узартылабы, жана электрондук браслет тууралуу да сөз болуп жаткан, алар кандай тартипте иштейт, ал кагаз жүзүндө калып калбай, чынында эле иш жүзүндө да аткарылабы, ушундай сымал өзгөрүүлөргө кеңирээк токтолсоңуз. Бул биринчиси жанагы мен азыркы айтып кеткен коррекциялык программа, бул биздин органга тиешелүү болгон үчүн мен ошого басым жасап айтканым болчу да. Анан ошол эле кодекстерге, укук бузуулар кодексине жана ошол эле тийиштүү мыйзамга киргизилген жаңы дагы бир өбөлгөсү, бул сиз жогоруда токтолуп айтып кеткен электрондук техникалык каражаттарды колдонуу. Анын иштеп чыгуусу, анан ишке киргизүүсү тийиштүү бир кызматка жүктөлөт. Ошол электрондук браслеттер кантип иштейт? Ошо ишке ашырылганда тестирлөө жүргүзүлдү. Мисалы, зомбулук көрсөткөн адамга браслет бересиздерби же зомбулук көргөн адамга браслет берип, ал убагында чакырганга мүмкүнчүлүгү болобу же ушул аябай өтө мыкаачылык болуп аткан учурда ал кантип жардам берет ошол? Эми биринчиден жанагы электрондук билериктер жана мобилдик тиркемеде биз буга чейин тесттерди жалаң эле бул мыйзамдын негизинде эмес, буга чейин жана азыр жогоруда токтолуп кетпедимби? Биз буну уже иштетип атабыз депчи. Аны ошого чейин эле текшерип көргөнбүз. Бул текшерүү каражаттарын, электрондук техникалык каражаттарын биз 2020-жылдан бери түрлөрүн текшергенбиз. Түштүк Кореяныкын, АКШ мамлекетиникин, Түрк мамлекетиникин, Израиль мамлекеттеринин Кыргызстанга чейин алып келип, өз каражаттарыбыз менен кандай түрдө иштейт, эмнеге колдонсо болот деп, ошолордо дагы ошондой бир оюбуз кеткен. Ушул үй бүлөлүк зомбулукка дагы мындайча айтканда баягы коргоо ордери бар го, ошол жакка дагы колдонсо аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Ал жерде эми ыкмалары бизде иштелип чыккан. Мисалы үчүн бир аймакты чектөөгө коюп койсок болот да. Мисалы үчүн бир кварталды кылсак болот, же болбосо бир районду коюп койсок болот, же бир айылды, же бир болбосо шаардын деле аймагын, республиканы деле чектеп койсок болот. Ушул жерден чыкпоо, анан башка дагы бир чектөөнү жүргүзүп койсок болот. Ал кызматкер эле монтип өзү жүргүзүп коет электрондук түрдө. Бул аймакка кирбөө жөнүндө. Тактоочу суроо. Ошол чектөө коюлду. Ал мырза ошол браслет менен мурунку жубайына жакындай баштады. Дароо укук коргоо органдарына белги берилип, алар жетип келишеби же ага чейин эле киши жетип барып көзөгөнүн кылып алышы мүмкүнбү? Жок, ошол чектөө коюлганда, мисалы үчүн айтайлык, мына ушул жумушчу шаарчасы деп коебуз го, Бишкек шаарда. Ушунун аймагын чектеп туруп, мисалы үчүн мага таап койсоңор, мен ушул аймактан белгиленген көчөдөн, бул жакта могул Тынчтык проспектисинен баштап, ар жагын мисалын айтайын, Гагарин көчөсүнөн аркы Некрасова көчөсүнө чейин мен чыкпоом керек да. Ылдый жагын Ош базар деп койлук да. Ошол жерден мен бара жаткан кыймыл аракетим көрүнүп турат, мониторинг борбору деп коет. Эгер ошону чектен чыкканымда эле бул электрондук билерик иштей баштайт. Баягы сиздер гаджет катары колдонуп жүрбөйсүздөрбү, жаңы сааттардычы, вибрация болот, ага ушундай кабар келет да, СМС сообщение келет, кабарлар. Анан ал мониторинг борборго болсо, жанагындай үн менен жана жарык менен кызматкерге маалымат түшөт, мониторгочу, мына чектөөдөн чыкты деп. Тигил автоматтык түрдө келгени менен кызматкер жана ал телефонуна да байланышка чыга баштайт. Бул эле ыкманы анан мобилдик топторго же болбосо тийиштүү кызматкерге кабарласа болот. Анан жабырлануучуга деле койсо болот. Кандайдычы? Учурда канча даанасы колдонулуп жатат, канча даанасын ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук жаатында колдонуу үчүн сатылып алынган? Үй бүлөлүк зордук зомбулук жаатында тикеден тике сатып алуулар ишке ашкан эмес болчу. Эмне себептен? Себеп дегенде бул мыйзам долбоору кече жакында эле ишке кирген болчу.
Анан дагы биз азыр кошумчаларды киргизип атабыз да. Мунун өзүнүн жол жобосу бар. Ошол мөөнөттөр өткөндөн кийин биз атайын түрдө буга дагы кошумча акча каражаттарын коюшубуз керек бюджеткечи. Бирок ошол эле убакытта азыр пробацияга мисалы үчүн түшүп калган жаатында бар да каттоодо тургандарчы. Соттун чечими менен биз ал немеде биздин министрдин чечими менен ошол кардарларыбызга колдонуп тургандарда ошо үй бүлөлүк зомбулук менен келип түшкөндөргө колдонуп жүрөбүз. Биз буга чейин жазында адашпасам 300гө чукулун алган болчубуз. Пилоттук түрдө биз Бишкек шаарында 4 районунда колдонгонбуз. Анан азыр республикага таркаттык. Мисалы Ысык көлдө болгон окуя жана аялын бычактаган сиз уже жазынан бери тестилөөдө текшерип көрүп атабыз дедиңиз. Жакында эле Сокулукта өзүнүн аялынын тырмактарын жулуп салган окуялар болду. Ошол биринчи ирет зомбулук көрсөткөндө эле ошол орой өтө коркунучтуу мындай мыкаачылык менен өлтүргөн мындай ушундай кылмыштарга баргандарга анда кандай эмелерди жазаларды же алдын алуу кандай жолдорун пайдалансак болот? Биринчи жолкусунда эле аларда мындай браслеттери жок болуп калды деген ойдойду сураган. Мен буга чейин бул жогоруда белгилеп кеткендей бул жаатта иш чараны башка мамлекеттик орган алып барган да. Анан ага кандайдыр бир каражаттар бөлүнгөн болчу. Бирок алар тилекке каршы ушул техникалык каражаттарды ошол убакытта киргизген эмес экен. Бизге жүктөлгөндөн кийин күзүндө сентябрда ушул мыйзамга үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр кирип күчүнө киргенде ошол жерде биздеги эки кызматка коррекциялык программаларды ошолорго карата иштетип ошону ишке ашыруу мыйзам милдети жүктөлгөндөн кийин биз 6 айдын ичинде бизге мөөнөт коюлган болчу. Ошонун негизинде биз анан мындан кандай ишке ашыруу жолдору бар, бул кантип иштеп кетет, эмне тоскоолдуктар болот деген ой максатта биз анан кийин сунуштап иштеп атпайбызбы? Анан жумуш топ да министрликтин алдында түзүлүпчү. Руслан мырза, айтсаңыз, ошо сиз жогоруда бир нече жолу коррекциялык программа деп айттыңыз. Ал бир нече жылдан бери колдонулуп жатканын билебиз. Бирок бул жакта биз эфирден сырткары Сүйүт айым менен сүйлөшүп калганда коррекциялык программа тууралуу ушул жылга чейин, ушул күнгө чейин уккан деле эмесмин, ал иш жүзүндө аткарылып жатабы да билбейм деген оюн айтты да. Бул айым кризистик борбордун адиси. Коррекциялык программа деген ал кагаз жүзүндөгү эле бир ыкма эмеспи? Ал азыркы тапта кандай тартипте, кандай иш алып барып жатат? Анын жыйынтыгында канча мырзаны тартипке сала алдыңар? Коррекциялык программа боюнча тартипке салдыңар дегенде ал биздин укуйга жок эмес, тартипке салууга мүмкүн болду дейм да. Буга чейинкилерине мен атайын белгилеп кеткен эмес болчумун. Кайсыл мамлекеттик орган тарабынан иштеп жаткан жана алар менен ким иштеп жаткан. Ал биздин баягы могул баяндамабызда, баяндоочу бөлүгүбүздө мыйзамга илинген жерде ачыктан ачык илинип туруу. Өзүңүздөр да аны ачып окусаңыздар болот. Тилекке каршы штат алардын айтуусу боюнча штаттык бирдиктер жетишпегендиктен, кесипкөй адамдар болбогондон кийин акча каражаттан кандайдыр бир шарттар менен тийиштүү түрдө бөлүнбөгөндөн тышкары алар муну ушундай бейөкмөт өкүлдөргө бөлүп берген болчу. Алар деген жанагы госсоцзаказ деп коебуз го расмий тилде айткандачы. Ошонун негизинде ишке ашырып отурганда, бирок ал тартипти, ошол тартиптин жол жобосун, программаны жалпыланган мындай типтүү түрдөгүсү жок болчу. Руслан мырза, ошондо бул ушул мыйзам долбоору өтүп калса, аткарыла турган иштер канча убакыттын ичинде дароо ишке кирип барат? Анткени зомбулук күн сайын эле болуп атат да. Бүгүн 10, эртең 10 болуп, анан ошол жылына 10 миңден ашып кетип атпайбы? Бул чукул кадамдарды жасай турган убакыт келди го деген. Ооба, чукул кадамдарды жасай турган убакыт келди. Ошол үчүн азыр буга деле Ички иштер министрлиги деле жанагы дагы башка министрликтер дагы тикеден тикке кызыктар болуп, баягы биздин жумуш топко өкүлчүлүктөрүн кошуп иштеп жатабыз. Муну пилоттук түрдө биз жылдын башынан баштап киргизебиз. Пилоттук түрдө киргизебиз. Атайын бир райондорду тактайбыз, кайсы жерде көп болгон, эмне болгон. Ошонун негизинде анан кийин жалпы республикага эмки жылы буюрса толугу менен киргизгенге аракет кылабыз. Себеп дегенде бизге милдет болуп жүктөлгөндөн кийин ишке ашыруу керек деп ойлойм да. Сүйүт айым, айтсаңыз, ошол жаңы мыйзам долбоорундагы сунуштар, электрондук браслеттер, ошо коррекциялык иш-аракеттер сиздин оюңузча зомбулуктун азайтышына салым кошо алабы? Көпчүлүк зомбулукка кабылган айымдар менен иштешип жүрүсү да, ошол оюңуз кандай? Менин оюм эмени зомбулукту жоя албайт. Азайта да албайт ал браслет чечим
эч кандай өзгөрүү болбойт деп ойлойм. Анткени себеби зомбулук көрсөтүп аткан адамга ошо браслетти тактыңыздар да, чектөө коюп койдуңар. Мына жерден мына жака чейин чыкпайсың депчи. А мырза иштеш керек да. Анан иштебей мен мояктан чыкпады деп анын чырагына майтамат жатып алат үйүнө. Аялын анда бар сен иште. Мен мындан ары чыга албай турбаймынбы депчи. А Бишкекте бизде азыркы учурда көбүнчөсү ошо такси кызматын кылышат, ар кандай стройкада иштешет. Элдин баары эле ошо үйүнүн территориясында бизнеси жок эч кимдинчи. Чектөө коюп койгон жерден ары карай мен өтө албайм, бар сен иште деп. Аялын еще больше упрекать этип баштайт. Еще больше зомбулукка алып келет деп ойлойм да менчи. Мындай да, бул эми мен бир эле мисалын көрсөтүп атпайм. Коррекциялык программа деген бул ал киши менен 3 ай ичинде дагы тийиштүү иш чаралар жүрөт да. Бул жерде баягы психологдор иштей баштайт да, реабилитациялык программалардын негизинде анын аң сезимине киргизүү үчүн кандайдыр бир деңгээлдечи мындай талим тарбия жагына тартуу, ал бир эле бир кызматкер өткөрбөйт. Ошондой эле башка дагы коомчулук тартуу менен болот булчу. Анын ыкмалары жол-жоболору бар. Ал эми болсо электрондук техникалык каражаттардын бир аймактан чыкпоосу деген айтууңуздуку бул мисалы үчүн экинчи эле жагы кирбөө деп атпайбызбы? Кирбөө чектөөсүнөн ал жака кирбесе деле оокатын кыла берет, аны үйгө жаткырып коюп эмес. Ал аны тагып алат да, жүрө берет жумушун кылып. Бирок бул жакта көзөмөлдө туруп турат, мониторинг борбордо. Тил жака кирип атканда кабары келет. Эгер ошол эле таксист мисалын кызматын айтып атасыз. Эгер мен мисалы үчүн таксист кызматы болсом, мен таксопарктын компаниясында иштейм да. Азыр жалгызтап иштешпейт, мындайча билесиз да. Мен мисалы үчүн айтам ошол эле операторлоргачы, ай урматтуу операторлор, мага мисалы үчүн Моол район менен ушул чекте иштей турган жол районда иштейин деп. Айымдардын көпчүлүгү Үмүт айымдын мисалында айтсак, ошол зомбулуктан кийин укук коргоо органдарына кайрылбаган учурларда болот экен. Бул учурда ушул зомбулук бул кылмыш. Андыктан мен кайрылышым керек деген нерсени кантип аялдарга дагы ошо жеткирсек болот. Эмне популярный болот атса, ошону колдонушубуз керек. Азыр деген мамлекеттик каналды билбейм, бирөө көрбөйбү, бирок мисалы соцсеттер аябай популярный. Жөн эле блогерлер менен сүйлөшүп эле ушундай нерсе кылса болот деп эле. Менин оюмча кичине социальный темаларга ответственный блогерлер бар болуш керек. Ошолор деле роликтер снимать этип эметип кылса болот деп ойлойм. Анан бул коррекционный программа Руслан Байкелович айткан, менин оюмча сөзсүз иштейт деп ойлойм. Анан ал жерде бул эме эмес да, колдонуп башташат, кемчиликтерин көрүп, анан аны корректировка кылып, оңдоп улучшать этип кете беришет. Бирок бул менин оюмча сөзсүз иштей турган программа деп. То есть маселени чечпейт, бирок маселени зомбулуктукты азайтат сөзсүз. Ошо менин суроом мындай болуп жатат да сизге. Айым зордук зомбулуктун ар башка түрүнө кабылат. Бир эле үй бүлөдө жашап жатып, башында экономикалык, жанагындай физикалык, эмоционалдык бардык тарабын көрүп жаткандан кийин көбүнчөсү ошо Үмүт айым айткандай чечим чыгара албайт, коркот. Чечим чыгаргандан, ошол эле эмне дейттен коркот, жолдошу бир нерсе кылып коет деп коркот, кайын журту кабыл албай жада калса өзүнүн төркүнү дагы кабыл албай коет деп коркот да. Ошол чечимди чыгаруу үчүн айым өзү менен кандай иштеши керек? Жана коомун буга карата кандай мамиле кылыш керек? Жөн эле реализация. То есть Юнгтун жакшы бир термини бар, индивидуация деп айтат. Ар бир кишинин бир потенциалы болот. Ошону реализовать этиш керек. Эң негизи кадам бул жоопкерчилик алуу. То есть эң негизи эмне? Билим берүүдөн башталып, финансово ажырашуу болгондо, зомбулук болгондо кетип, өзүнүн акчасын таба тургандай эмес шарты болуш керек. Негизи эле үрөй учурган зордук зомбулуктар биздин коңшу мамлекеттерде дагы жүз берип келет. Алсак Казакстанда бир жыл мурун ошо Салтанат Нукенова аттуу айым өзүнүн жолдошунун колунан каза тапкан. Ал окуядан кийин Казакстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Ал жактан алынган адистен алынган маекке көңүл берип, андан талкуубузду улантсак. Когда произошло это убийство Салтанат Нукеновой, мне кажется, это именно больше всего триггернуло семьи высокопоставленных чиновников, семьи депутатов. Вы знаете, как будто бы это именно они наконец прозрели
что насилие может коснуться и их дочь. А тут мы как раз увидели наконец-таки политическую волю. И политическая воля именно исходила от самого президента страны. У нас в кратчайшие сроки был принят очень эффективный закон, который называется в целом как закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей. И вот как раз-таки в этот закон вошли нормы, над которыми я лично работала 4,5 года. Это криминализация побоев, криминализация умышленного причинения легкого вреда здоровью, которые много лет, с 2017 года, у нас находились в Кодексе об административных правонарушениях. И, соответственно, из-за того, что санкции за легкие формы насилия были очень низкие, включая просто предупреждение, либо незначительные там сроки ареста, конечно, это все развязывало руки агрессора. За последние 4 года, вот где-то с 2020-2021 года, можно сказать, что вот согласно статистике МВД, в среднем в год МВД получало около 100 тысяч обращений о случаях семейно-бытового насилия. Из этих 100 тысяч, естественно, не все, может быть, были дальше там, зарегистрированы в качестве административных дел. То есть это все, вот я пока говорю об административных делах. Но что мы видели из статистики, это то, что около 25% дел вот буквально доходили до судов. Менин суроом мындай болуп жатат. Ушул зордук, зомбулукка түрткү болгон дагы бир нерсе бул Кыргызстанда ажырашуунун маданияты жок болгондон дагы келип чыкпай элеби деген. Анткени көбүнчөлөрү ушул ажырашканга жол бербейт. Ажырашса дагы андан кийин аялынын ошол айласын кетирип улам барып ар кандай зордук зомбулуктун түрлөрүн көрсөтөт. Бул нерсени кантип өзгөртсө болот? 2 жыл мурда Казакстанда билесиңер статистика боюнча дүйнөдө экинчи болушкан ажырашуу боюнча. То есть бул культура уже бизде жакшы эле өнүгүп баратат. Жакшы нерсеби? Менин оюмча жакшы нерсе эмес. Ооба, эгер зомбулуктун ичинде жашаганга караганда ажырашып кеткен жакшы, бирок көп учурда көп ажырашуулар аябай кичинекей нерселерден эле болуп атат. Кыргызстанда мен көргөнүм боюнча. Анан эң тереңине карашыбыз керек менин оюмча. Эң тереңинде конечно же, бул миграциянын аябай чоң таасири болду деп ойлойм. Ошо экинчи ошо жубайын же болбосо жолдошун кой бере билүү. Мисалы үчүн ошол эле Салтанат Нукенованын деле окуясын ала турган болсок, алар ажырашканга макулдугу мындай каршылыгын билдирип жанагындай окуялар келип жатат да. Бизде үрөй учурган окуялардын деле кесепети ошол ажырашуудан кийин жолдошунун аялынын кой бергиси келбегендиги болуп жатат да. Сиз эми аябай мындай патологический примерлерди алып атасыңар да. Коомдун көпчүлүгү андай эмес. Мисалы Асель Ногойбаеванын күйөөсү бир психопат. Социопатиясы бар да, то есть ал уже мындай чоң болезнь. Анан башка өрнөктөрдү Асель Ногойбаеванын күйөөсү менен ар дайым салыштыра албайбыз да, потому что бул уже күйөөсү точно уже бир оорулуу бир адам. Салтанат Нукенованын деле күйөөсү ошого категорияга киргизсек болот. Андан тышкары кыйын болот, бирок сөзсүз бул ажырашуулар, бир кой берүүлөр 1 жыл, 2 жыл ичинде болот да. Кейбиркилер бар, ден соолук, именно менталдык ден соолук проблемалар болгон, кой бере албаган. Андай эмелер үчүн уже жанагы Руслан Байкенин айткандай эле уже там браслеттер, эмелер колдонуш керек да, мыйзам иштеш керек ал жерде. Тилекке каршы биздин студиянын да убактысы чектелүү. Бул жакка келип өз пикирлериңер менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз үй бүлөлүк зордук зомбулук жана аларды алдын алуу жолдорун талкууладык. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпере Ганычан кызы экөөбүз алып бардык. Көрүшкөнчө.